Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин апта жыйынтыгын чагылдыруучу парламент программасы. Бул жума ичинде парламентте азык-түлүктүн, бензиндин баасынын кымбаттоосу депутаттарды тынчсыздантты. Алгач кыскача анонско көңүлүңүздөрдү бурабыз. Парламентте шайлоо мыйзамдарына сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кызуу талкуу жаратты. Жанагыдай золотой алдыда акча берип туруп алыш деген түшүнүктөр жок болот. 1 менен 90-нын мүмкүнчүлүгү бирдей болот. Мал жандыктарды идентификациялоо кандай жүрүүдө, өз натыйжасын берип жатабы? Мына бир да кызматкер жоопкерчиликке тартылбаган үчүн мыйзам аткарылбай жатат деп туруп, Жогорку Кеңештин токтому чыгып атат. Азык-түлүк, күйүүчү майлар кымбаттады. Булардын баасы жөнгө салынабы? Мурда мына сиз жакшы билесиз да министр болгонсуз. 2 сомго, 3 сомго нан кымбаттаса, министр жумуштан кетчү. Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Алтынбек Сулайманов мыйзам долбоорунун өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Анда жаран каалаган партияга, ошол эле учурда өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Эң көп добушка ээ болгон талапкер канчанчы тизмеде экенине карабай шайланып келет. Бул система көптөгөн демократиялык өлкөлөрдө колдонуларын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз баяндайт. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө аталган мыйзам долбоору өткөн жылы май айында эле коомдук талкууга коюлуп, кандайдыр бир себептер менен палатанын кароосуна алып чыгууга үлгүрбөй калышкан. Мыйзам долбоору аркылуу шайлоочуга саясий партия менен катар эле тизмеден өзү каалаган талапкерге добуш берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Ошондой эле талапкерлер партияга гана эмес, өздөрү үчүн иштеп, курулай сөз менен эмес, иш менен өз күчүн далилдеп берүүгө шарт түзүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын пикирине кызыккан депутаттар дагы болушту. Өзү дүйнөдөгү практикада ушул жемишин берип атабы, бизге туура келеби? Прогрессивдүү система катары биз баалайбыз. ЦИКтин мүмкүнчүлүгү барбы ошол мындай пофамильный голосование кылганга? Программа иштелип чыкса болот. Албетте мүмкүнчүлүктөр бар. Биз мыйзамдын алкагында иштейбиз. Айтылган маалыматтарга таянсак республика боюнча мурдагыдай эле бир округ болот. Бюллетенде партияга жана анын талапкерине добуш бере турган графалары коюлат. Талкуунун жүрүшүндө ар бир облус өзүнчө округ болсун деген пикирлер да айтылды. Пока фамилиясын Кыргызстан биле элек жаштар Кыргызстан боюнча добуш алып кетиши кыйыныраак болуп калбайбы деген ой болуп атат да. Ушундай болушу да мүмкүн. Бирок списокко алдына коюп, тааныш билиш менен жасалма лидерлер келгенден көрө, эл алып чыккан чыныгы лидерлер чыкса, алар долгий көпкө алардын жолу узак болот. Чыныгы лидерлерди жашына карабай, жаңысына карабай эл шайлап алат. Бир эле округ болгон шартта эл көп райондор көп добуш менен депутаттыкка ээ болуп, эли аз райондор депутаты жок калат деген кооптонууну да билдиришти. Бир облус райондун салыштырмалуу мына 200дөн ашык 230 миң деп атат. Тоң район 15 миң. Баштан элек жатып несправедливо болуп атпайбы? Каеринде несправедливо айтыңчы? 15 миң менен 230 миң. Мыйзам долбоорундагы тизмедеги катарга карап эмес, алган добушуна карап мандат ыйгаруу эң туура болоорун бир катар депутаттар колдоп чыгышты. Преференциальная система бул эгерде бир 5 жыл мурун кирген болсо, мен ошо өзүм эле жөнүндө айта турган болсом, СДПК партиясынан мен эл алты элем да 10 миңден ашык мен добуш алып келдим. Бирок мага берген адамдардын добушунун кызыкчылыгы ушул Жогорку Кеңеште каралган жок, корголгон жок. Мына партиялар өткөн мына шайлоодо кече бузулган шайлоодо 20 списокко чейин $1 миллион таштаган адамдар болду партияга. 20дан ашык 35ке чейин $500 миң таштады. Бул калыстык эмес. Ошон үчүн мына азыркы сунуш мындай менин оюмча, менже эң мындай идеалный болуп атат. Айрым депутаттардын пикирине таянсак, бул долбоор чыныгы элдик депутаттарды тандоого жол ачат. Мыйзам түрүндө ким көп добуш алса, ким элдин добушуна ээ болсо, ошол келсин деген концепциясы жазылып турат. Ооба идеалдуу мыйзам жок. Эгерде концепциясын колдоп берсеңер, экинчи окууда дагы талдап карап көрөлү.
Мыйзам чыгаруучулар Жогорку Кеңештин шаршемби күнкү жыйынында мунай газ тармагынын абалы жана күйүүчү майлоочу майлардын баалары жөнүндөгү Жогорку Кеңештин токтомунун аткарылышы туурасындагы маселени талкууга алды. Анын жүрүшүндө күйүүчү майлоочу майлардын кымбатташы алдын алуу боюнча эмне чаралар болгону талкуу жаратты. Күйүүчү майлоочу майлардын баасынын мындан ары дагы өсө турганы депутаттарды кыжалат кылууда. Андыктан Жогорку Кеңештин төрагасы өкмөткө комплекстүү чараларды көрүүнү тапшырды. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын баасы күн санап өсүп жатканы жакшы маалым. Бул багытта өкмөт кандай иштерди аткарып жатат? Деги эле бензин менен солярканын мынчалык кымбаттаганына эмне себеп? Россиядан келген, НПЗден келген нефть жанагы бензиндин баалары 10 сом 1 литрине тегерегине өсүш байкалып атат. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп жалпы дүйнөдөгү нефтинин баасы азыркы учурда өсүш байкалып атат. Антимонополдук жөнгө салуу агенттигинин директорунун орун басары Кеңешбай Тайлаковдун айтканына караганда, күйүүчү майлоочу майлардын баасы ушуну менен эле токтоп калбай дагы өсөт экен. Биз дагы канча сомго көтөрүлөт деп божомолдоп күтүп атабыз. Бааны кескин жогорулатпайбыз. Бүгүн бул жерге келип түшкөн баасы мен ачык айтайын, акыркы $615 Лугового чейинге. Андан сырткары жана чыгымдар бар. Ошону эске алганда 50 сомдун тегереги 90 маркада бензин. Ошол эле учурда какаганга муштаган болуп, Токтогул кесиндеги суунун көлөмү акыркы точкасына жетип калган. Азыр ошол кооптуу чегинен чыгыш үчүн кандай чараларды колдондук? Эң биринчи маселе, биз 1 миллиардтан кем эмес электроэнергияны тыштан Кыргызстанга киргизишибиз керек болчу. Бүгүнкү күнү 120 миллион киловатт электроэнергия тыштан кирди. Казакстандан дагы, Өзбекстандан дагы кирип атат азыр. Экинчи маселе, сууну биз өз деңгээлине келтириш үчүн азыр ТЭЦ Бишкектеги генерацияны жок дегенде кошумча да 1 миллиард киловатт биз көтөрүшүбүз керек. Нефтинин bir баррели $61 жетиптир. Бирок ал $81 жеткенде деле мынчалык баа кымбат болгон эмес деген депутат Абдувахап Нурбаев Россияда кандай болуп жатканына кызыкты. Демек ошондо Россия бизге мурунка караганда кымбат сата баштадыбы? Бүгүнкү күндө Россияда дээрлик дүң баасы 50%дан жогору көтөрүлдү. Россия бизге 2 эсе кымбаттатып жүрт, монополиянын маалыматы боюнча. Башка нефть өндүргөн мамлекеттер бар да, Аравиядан, Иран, Ирактан кандай мүмкүнчүлүк бар ошондо алып келе турган? Карап атасыңарбы жолун? Алар менен пока сүйлөшүүлөр жүргүзө элекпиз, бирок сүйлөшөбүз. Кымбатчылык улам күч алып баратат. Ошол эле учурда өкмөт нефтини кайра иштетүүчү заводдорду ыкчам ишке киргизүүгө ашыкпаганы суроо жаратууда. Сиз айтып аткан проблеманын баары бүгүн эле чыга калган проблема эмес да. Буга чейин эле иштей турган жумуш болчу. Буга чейин эле өкмөттүн аткара турган иши болчу. Анан биз бүгүн ушул маселенин баарын бет yüzгө карамаганыбыз туура эмес да. Мына ушундай талкуудан кийин төрага да өз пикирин билдирип, өкмөткө комплекстүү чараларды көрүүнү тапшырды. Биз биринчи кезекте ички ресурстарды туура пайдаланып, өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгында пайдаланыш керек. Приоритет ушундай болуш керек. Бирок ал үчүн өзүңөр айткандай, аларды толук кандуу иштеп чыгуучу НПЗларды куруп, сапатын жогорулатыш керек. Мына бул өкмөттүн бүгүнкү күнү турган биринчи милдети ошол. Ушул багытта комплекстүү чараларды кабыл алып, ушул энергетика тармагында көз карандысыздыкка биз чыгышыбыз керек. Күйүүчү майдын баасы эмне себептен кымбаттап жатат? Жакын арада баа жөнгө салынабы? Ушул жана башка суроолор менен кесиптешим Жанат Мажитова Нефтетрейдерлер ассоциациясынын башчысы Канат Эшатовду кепке тартты. Назарыңыздарда маек. Дүйнө жүзү боюнча деле жаңы жылдан тартып, жаңы жылдан эмес, былтыркы жылдын күз айларынан бери тартып, нефтинин баасы жогорулап келатат. Акырындык менен жогорулап келатат. Анан ал жерде ошо эң негизги себептер ошол болуп атат да. Анткени дүйнөлүк экономика коронавирустан кийин кичине калыптанып башталды. Калыптанып баштаганда ишканалардын баары толук кандуу иштеп баштаганда, ошо мунай заттарга тартыштык пайда боло баштады да. Ошол жактан көтөрүлүп атат. Мисалы үчүн жыл башында биз бензиндин тоннасын 1 тоннасын $300 алып аткан болсок, бул жакка бүгүнкү күндө $610 болуп атат да. 102%га жогорулады да дүң баалар.
ошол эң негизги себеп болуп атат. Белгилүү болгондой, Кыргызстан күйүүчү майды Орусиядан гана сатып алабыз да. Кошуна Казакстан менен ушу келишим түзүлгөн жок, түзүлбөй жатат. Канча жылдан бери эле көтөрүлүп келип атат. Менин билишим боюнча бул келишим 18-жылдын ортосунан бери сүйлөшүүлөр болуп келе жатат. Мына 4-жылдын жүзү болуп атат, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол келишимге кол коюлуп элек да. Эмне себеп болуп, эмне тоскоолдук кылып атат булачы? Эми биз мындай болуп атат да, баягы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок ар кайсы баягы жаңы келип эле отурум башталганда эле биздин баягы ар кайсы министерство, ведомстволордун өздөрүнүн суроо кошумча толуктоолору болуп атат. Ошонун негизинде Казакстандык тараптагы ойлонууга убакыт алат. Анан кийин алар да өздөрүнүн баягы ведомстволук аралык баягы макулдашуудан өтпөй калып, биздики болсо өздөрүнүн сунушун алып келет. Ошентип атып эле бүгүнкү күнгө чейин аягына чыга элек да бул маселе. Эми прогноз кандай жакынкы күндөргө? Күйүүчү май арзандайбы жокпу? Бүгүнкү күндө деле мына акыркы айтып атабыз го, баягы $610 алып атканда деле ошол баа менен деле алып келип бул жерде сатканда, мына бүгүнкү турган биздин чекене баага туура келбейт, ал дагы жогорулайт. Эми эмки айда болсо баягы апрель айынын 1-числосунда, 2-числосунда Россиядагы заводдор өздөрүнүн дүң бааларын котировка кылып бизге көрсөтөт. Ошондо биз андан аркы кандай болот ошондо дагы маалымат беребиз. ИАЭПтин алкагында чек арадан өтүүчү эсепке алынбаган товарлар табылып токтотулду. Аткезчиликке каршы күрөшүү чаралары боюнча Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык комитети өкмөттүн маалыматын укту. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңеш салыктарды жана бажы төлөмдөрүн башкарууну жакшыртуу максатында атайын токтом чыгарган. Анын аткарылышы кандай болду? Кийинки репортажда. Бажы салык төлөмдөрүн көбөйтүү боюнча аткарылган иштер тууралуу баяндама жасаган экономика жана финансы министринин орун басары Бекболот Алиев чек арадагы өткөрүү бекеттерине ыкчам топтор коюлуп, товарларды эсепке алуу пункттары иштеп жатканын билдирди. Темир жол станцияларында жана Манас жана Ош эл аралык аэропортунда товарларды эсепке алуу пункттары ачылды. Анткени менен аткезчиликке каршы күрөшүүдө чоң кемчилик пайда болгон. Эгер чек арада салыктардан качып мыйзамсыз соода кылуу же контрабанда фактылары аныкталса, ал иштер боюнча кайсыл орган тергөө жүргүзүп жоопко тартат деген суроо эл өкүлдөрүндө жаралды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жоюлгандан кийин ал жакты караган жоопкерчиликтүү орган жок болуп калган. 28 берене боюнча, мына жаза кодекс боюнча азыр жоопкерчиликтүү орган жок. Значит, демек азыр каалаганча контрабанданы кыла берсе болот, каалаганча салыктан качсаң болот. Жакын арада чечим кабыл алынат, бул боюнча иштеп атат өкмөт. Өзүңүз билесиз, биз баягы салык полициясын жойгондо анын ордуна департамент түзөбүз деп, анан кайра калтырып койдук. Себеби жанакы мен айткандай реформадан кийин, референдумдан кийин жаңы конституция алсак буюрса, ошонун алкагында тийиштүү органдар болот. Депутат чек арада ири контрабандалык схемалар аныкталган менен ага тиешеси бар кызматкерлерге болгону сөгүш же эскертүү берилгенин сынга алды. За перекачку свободную контрабанды через границу двух государств и такое, скажем, наказание, что ты так больше не делай, это нехорошо, я считаю, это нонсенс. Это вот вы можете себе представить масштабы. И вообще определены ли масштабы вот этого ущерба через перекачку этого шланга? Обнаруженный шланг. Это вообще, я не знаю, это просто из ряда вон выходящий факт. Катуу чаралар көрүлмөйүн бул көрүнүш кайталана берет деди эл өкүлү Гүлшат Асылбаева. Ал эми депутат Айнура Осмонова фискалдаштыруу электрондук тутумун кийирүүдөн кандай өзгөрүүлөр болгонуна кызыкты. Фискалдаштыруу электрондук тутумун киргизилгени боюнча бюджетке поступлениялар канчалык көбөйдү? Так маалымат айтасыздарбы? За прошедшие 2 месяца, январь-февраль текущего года, факт факту опять-таки прошлого года, к сравнению, превышение было около 2,3 миллиардов сомов. В общем, более чем на 5 миллиардов сомов. Комитет мүчөлөрү салык жана бажы төлөмдөрүн жакшыртуу үчүн эсепке алынбаган товарларды токтотуу, аткезчиликке каршы күрөшүүдө өкмөттүн иши жетишсиз деп чечим чыгарды. Жогорку Кеңеш укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууда карады. Мыйзам долбоорунда кылмыштуулуктун алдын алуу тутумунун иштешин камсыз кылуу максатында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү жамааттын өз ара аракеттенүүсүнүн жаңы эрежелери камтылууда.
Бардык жарандардын укуктары баш мыйзамда бирдей, бирок коомдо ар кандай жагдайларга жараша укук бузуулар катталган учурлар көп. Жооптуу комитеттин төрайымынын ырастоосунда сунушталып жаткан мыйзам долбоору укук бузууларды алдын алуу, коомдук мамилелерди жөнгө салууга багытталууда. Мы с вами знаем, уважаемые коллеги, что, к сожалению, уровень правонарушений по разным направлениям, в том числе по делам семейного насилия, остается достаточно высоким. И бороться с явлением нужно не только с точки зрения наказания уже по случившимся последствиям, а для того, чтобы снизить уровень правонарушений в целом по стране, необходимо проводить профилактику. Талкуу учурда депутат укук бузуулардын алдын алуу керектүү мыйзам экенин белгилейт. Ички иштер министрлигинин милициянын ар намысына шек келтирген маалыматтарга өз убагында жооп кайтарууга, ошондой эле чындыгында эле милиция кызматкерлери тарабынан кыйноо фактылар болуп жатса, шашылыш чараларды көрүүгө чакырды. Алга Кылычев деген силердин дарегиңерге, силердин кызматкерлерге бир топ сындарды айтты. Ошого силер реакция кылдыңарбы, жооп бердиңерби? Бактыргеч көчө күн менен Бишкек шаарына бул Алга Кылычтын кайрылуусу РППга катталды. Ошол иштер боюнча текшерүү иштер жүргүзүлүп жатат. Мен ал кишини тааныбайм, бирок мен кишини тааныбайм, ачык айтып коеюн. Бирок анын сөзүн укканда силер илгеркидей пакет кийгизип көрсөтмө алат экен деген сөздү айтты. Эгерде чын болсо, бул мен ойлойм, бул эскекчилик бул. Бул туура эмес. Мына 11 апрелде коюлуп аткан Конституцияда эң негизги бөлүгү бул адамдардын жана жарандардын укуктары. Ошон үчүн ушундай кандай болбосун дагы оппозициясы болобу, пропозициясы болобу, ал биздин жараныбыз. Ал эми Айсулуу Мамашева үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу багытында Ички иштер министрлиги кандай чараларды көрүп жатканына кызыкты. Себеби коомдо ур токмокко алынган айымдардын саны өсүүдө. Когда женщина, которая была подвергнута семейному насилию, не получила никакой помощи от участкового и была вынуждена искать помощи на стороне. Так как у нее нету, к сожалению, в семье мужчин, она вынуждена была обратиться в милицию, но и там не получила никакой помощи. Я обратилась, чтобы выписали охранный ордер. И, к сожалению, без такого вмешательства эта система уже не работает. Эл өкүлү кылмыштуулуктун потенциалдуу курмандыктарын табуу, кыйынчылыктарды, ошондой эле коомдун криминалдашуусунун жогорку деңгээлине эске алуу менен иш чараларынын алкагында жогорку кесипкөй психологдорду тартууга чакырды. Мы раскрываем преступления, семейное насилие, либо какие-либо бытовые преступления, но дальнейшую криминализацию мы не останавливаем. Как Наталья Владимировна отметила, милиция – это правоохранительный орган, а не карательный. Поэтому, я думаю, когда вы будете виктимологией заниматься как наукой, вам нужны хорошие специалисты и психологи. Талкуудан кийин мыйзам долбоору 3-чү окууда колдоо тапты. Өзгөчө статуска ээ болгон чек ара аймактарын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасынын долбоору иштелип чыкты. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети өкмөт тарабынан сунушталган 2021-25 жылдарга Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасынын долбоорун жактырды. Аймактык өнүктүрүү агенттигинин директору Бактияр Салиевдин айтымында, ушу тапта өзгөчө статуска ээ болгон чек ара аймактарынын тизмесине 81 айыл жана 9 участок кирет. Талкуу жүрүшүндө өкмөт өкүлдөрүнө өзгөчө статуска ээ болгон чек ара аймактардын тизмесин дагы дыккат иликтеп чыгуу, программада каралган иш-чараларды өз маалында каржылоо, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо чараларын тездетүү, чек ара аймактарында жайгашкан жайыттардын пайдаланышына көзөмөлдү күчөтүү жаатында сунуштамалар берилди. Парламентте кайрадан бир катар социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү азык түлүк эбегейсиз кымбаттап, жумушсуздук күч алып бара жатканын, таза суу тартыштыгы жана сапатсыз мектептердин курулуштарын жүйө келтиришти. Өлкөдө паспорт кризиси жаралды. Эки жакка чыга турган жарандар паспорту жок эч жакка бара албай отурушат. Люди, которые хотят уехать за границу, чтобы сделать операцию, не могут получить паспорта. Есть те, кто хочет выехать на учебу, их уже пригласили за рубеж, также не могут выехать за границу из-за того, что нет просто бланков для паспортов. Но смотрите, с какими мы кризисами столкнулись. Документа государственного образца нету.
Карапайым эл бийликти эле колдой береби же бийликти элди колдогон күнү болобу деген доомат коюлду. Баткан районунун 4 айыл өкмөтүнүн чоң тала мектебинин курулушу жөнүндө айткым келет. Ошол мектеп авариялык абалда деп 15-жылы чечим чыкканда, биздин Баткендин эли ар кандай шайлоо болбосун, бийликтин кайсы партия албайсың, кайсы кат менен барбасын 90% колдоп келет. Эмне үчүн бийлик Баткендин элин колдобойт? Азык түлүк коопсуздугу маселеси алдыңкы сапка чыкты. Өкмөт эмне иш менен алек? Мен көрө албайтам да, продовольственный безопасность боюнча программа болуш керек эле. Ушундай учурларда ал иштеш керек эле. Эмне үчүн иштебей атат? Мурда мына сиз жакшы билесиз да министр болгосуз. 2 сомго, 3 сомго нан кымбаттаса, министр жумуштан кетчү. Өтө мындай оор абалдагы нерселер болуп атса, азыр эч мындай жылыш болбой атат. Премьер-министрге айтсаңыз, иштебейби, карабайбы ушуларды? Кыргызстандын айдоочулары Өзбекстанга $30 төлөп кирип чыгышат. Ал эми Өзбекстандыкы акысыз кирет. Почему это в одностороннем порядке они ввели именно для наших грузоперевозчиков еще дополнительную плату? Поэтому надо разобраться, я прошу вас, дайте указания соответствующему министерству или комитету, чтобы вышли и переговорили и сняли эту оплату. Сейчас и так тяжело. Суумайдын баасы асмандын башына чыкты. Ал эми Жалал Абадтагы суумай чыгара турган заводду иштетүүгө кызыктар эч ким жок. Мен билгенден өкмөт мына мат резервге акча бөлүп, сырттан май алып келгени акча каражат бөлүп атат. Бул майдын баасы кымбат экен мен билгенден. Бул май 100 завод иштесе, майдын 1 литри 115 сомго ылайык болот. Себестоимости. Биз өзүбүздүн мамлекеттеги өндүрүшчүлөрдү колдобосок, анда бизге бирөө башка мамлекеттен келип колдоп бербейт го деп эсептейм, Алмазбек Акунжанович. Дары-дармек рыногу дыкат текшерүүгө алынышы керек. Мына мен өзүм жүрөк оору менен ооруйм, ошол дарылардын баарын ушу Москвадан, Казакстандан, Турциядан алганга туура келип жатат. Эмне үчүн ушулар регистрация кылып убагында ошол дарыларды алып келишпейт? Андан кийин буларды биз дары-дармек ишканалардын баарысын эндестен бошотуп салып турбуз. Эмне үчүн бошотобуз? Эсли биздики Россияныкынан, Казакстандыкынан кымбат болуп атса. Казакстан менен Россияда 20% эндес төлөйт. Бизде төлөбөйт, бирок ошондо деле кымбат болот алардыкынан. Ушуну бир жакшы чара колдонуп койсоңуздар. Жогорку кеңеш жаныбарларды идентификациялоо боюнча мыйзамдын аткарылышы тууралуу өкмөттүн маалыматын укту. Депутаттар базарларда биркасы жок малдар сатылып жаткан фактыларды айтып, идентификациялоо жөнүндөгү мыйзам аткарылбай жатканын айтышты. Белгилүү болгондой, малдарды паспорттоштуруп бир кыйла кыйынчылык менен коштолуп, көп кемчиликтер кеткен. Өкмөт өкүлүнүн айтымында малды идентификациялоо үчүн 57 миллион сомдук жабдуулар, компьютер, смартфон, аппликатор, сервер сатылып алынган. Жерлерде 3000дей адисти окуудан өткөрүшкөн менен алар кийин иштеп берген эмес. Натыйжада жеке ветеринарлар менен келишим түзүп иштеп башташкан. Бирок идентификациялоо ишинде малдын кулагына бирка салуу жумуштун 20%-ын түзсө, 80% жумуш малдын кыймылын маалыматтык база аркылуу көзөмөлдөөдө жатат. Бирок малдын электрондук базасы Францияда жайгашканы ишти ого бетер кыйындаткан. 2018 жылы Франциядан биздин Транском мамлекеттик мекемесине маалыматтарды сактоого келишимдин негизинде өткөрүлүп берилди. 1 миллион 700 миңдей малга брикалар бастырылып, маалыматтык системага киргизилген. Канаттуулардан тартып, бал челектерге чейин идентификациядан өттү, деди инспекция директору. 37 үй канаттуулар чарбасында 966.800 баш канаттуулар идентификациядан өткөрүп, пландалган иш чарасы бүтүп калды. Идентификациялоо жүзөгө ашкан эмес деген эл өкүлү Кенжебек Бокоев жоопкерчиликке тартуу маселесин козгоп, өзүнүн сунушун берди. Силердин кызмат башкача болсун да, текшерүүчү инспекциясы. Вот ушуну жазабасаңар силер өзүңөр вакцина сатып алып, экинчи колуңар менен ошол вакцинаны текшеребиз деп атсыңар да сапатын. Бул эми туура эмес да. Азыркы кезде ийри мүйүздүү малга биркалар 38 сом, жылкы үчүн чип 176 сом болууда. Ал эми ветфраштын акысы өзүнчө төлөнөт. Андан түшкөн каражат финансы министрлигине чогулуп, көлөмү 60 миллион сомго жеткен. Депутаттар бирка менен чип чет мамлекеттен сатылып алынып жатканын белгилеп, аларды жергиликтүү өндүрүштөн чыгаруу зарылдыгын белгиледи. Ошол бирканы мен инженер катары айтып атам.
Оңой эле өкмөт менен сүйлөшүп, бирканы биздин эле бизнесмендер менен сүйлөшүп туруп чыгарыш керек бул жерде. Мына коллегам айтып атат, 50 сом болуп атат, 30 сом болуп атат. 15 сомдук эле баа ал бирканын себестоимость. Талкууда жанварлардан алынган азыктарды дагы идентификациялоо тууралуу сөз болду. Орусиядан Кыргызстанга келген уйлардын биринде да бирка жок экени ачыкка чыккан. Алардын эти коопсуз экенине ким кепилдик берет? Bir aydan кем кетпейт антибиотик малдын денесинен. Ошол эт базарга алып барып сатылат. Силердин ветеринарлар базарларда ошо этти текшеришет. Антибиотик барбы жокпу ал эт сатылат. Ошо эттин биздин бала чака жейт. Биз жейбиз ошо этти. Анан эмне пайда болот? Анан деген ооруларга резистенция пайда болот. Малды деген атытойникке кармайсыңарбы, карантиндин зонага кармайсыңарбы, до Россиядан, Казакстандан келип атат, Европадан келип атат. Малдарды силер сразу киргизип атасыңар. Bir ay кармашыңар керек. Сиз bir ай өзүңүз айтып атасыз, bir айдан кем эмес деп. Депутаттар сын пикирлери менен бирге эпизодикалык абалды жакшыртуу боюнча бир топ сунуштарын айтып, тийиштүү мекемелерге тапшырмаларды берди. Өнүккөн мамлекеттер таза абаны сатып, тажрыйбада кеңири колдонуп башташты. Ал эми бизде Бишкекти кара түтүн каптады, абасы бузулду. Экологияны караган эч ким жок деген эле адам. Маселеге кайдыгер карабаган депутаттар Бишкек шаарында абанын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү боюнча жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы тууралуу аткаруу бийлигин чакырып, көрүлгөн аракеттер тууралуу сурашты. Баяндамачы биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Борбор каладагы экологиялык абалды жакшыртуу максатында төмөндөгүдөй негизги багыттар боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Зыяндуу заттарды чыгарууларды азайтуу үчүн автокатализаторлорду экспорттоого тыюу салуу, электр кыймылдаткычтарын ташып келүү жана пайдалануу. В феврале 2021 года компания «Газпром Кыргызстан» по поручению правительства совместно с государственными банками РСК Банк и Л-Банк были разработаны и утверждены специальные кредитные продукты, предусматривающие отсрочку за установку оборудования и котлов для использования природного газа. Талкуунун жүрүшүндө депутат Сайдулла Нышанов экологиялык К4 жана К5 стандартындагы бензинди колдонууга өтүү маселесин көтөрдү. Бензин у нас вот К2, К3 влияет или катализаторы? Здесь, значит, очень большие есть вопросы по, значит, влиянию этого топлива на старых двигателей. То есть, прежде всего, катализаторы, они больше влияния оказывают. Өкмөттөгү түзүмдүк өзгөрүүлөр айлана чөйрөнү коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын жоюлушуна алып келгендиги дагы белгиленди. Весь мир сейчас номер один любого структуры правительства — это охрана окружающей среды. Вы куда его спрятали, а? Мы здесь сидим, смог. Мы хоть какие сейчас потенциал позовем, мы все равно не решим этот вопрос. Депутат өкмөттү электромобилдерди, гибриддик кыймылдаткычы бар автоунааларды ташып келүү жана пайдаланууга түрткү берүүчү механизмдерди киргизүүгө чакырды. Обнулить гибриды, потому что гибриды, если не обнулим, количество МТС в городе не увеличится. Вернее, вот эти все старые машины. Мы обнулили электрокары пока возятся в очень малом количестве. ВОЗ в общественном транспорте на газе, на электродвигателях тоже необходимо обнулить для города Бишкек. Депутат Абдимухтар Маматов Борбордогу ЖЭПке газ казандарын эксперименттик режимде орнотууну сунуштады. Ал эми Тынчтыкбек Конушбаев күйүүчү майлоочу материалдардын сапаты импорттоодон мурун эмес күйүүчү май өлкөгө киргенден кийин текшерилгенин тактады. Жана бул көмүр жөнүндө дистопия боюнча айтып атсаңар да, бизге Кыргызстанга кирип келип атканда сапатын ким текшерет? Эмне үчүн ушул сапатын киргизбей туруп, текшербей туруп, киргенден кийин текшерип атасыңар? Соответствующие предложения, они готовятся, вот как я уже сказал, чтобы замер проб производился непосредственно в момент приезда вагонов, а у нас нефтепродукты по постановлению поставляются только железнодорожным транспортом, чтобы вот именно на, значит, приезде вагонов брались соответствующие пробы. Төрага Талант Мамытов каралып жаткан маселенин актуалдуулугун баса белгилеп, түтүн көйгөйү Кыргызстандын эл аралык имиджине доо кетирип жатканын билдирди. Элибиздин саламаттыгынан өткөн баалуулук жок. Bundan чоң баалуулук. Бұл түзден түз жалпы халқыбыздың саламаттығына кедергісін тизге тұрған маселе. Бұның айынан мына шаарыбыздын имиджи Кыргызстандын дүйнө жүзүнө дүңгүрөп атабыз. Кыргызстанда смог каптап, ушундай абалга жетип калыптыр деп. Биз башка мактана турган нерсебиз жок. Ушул табиятыбыз, абабыз менен, суубуз менен сыймыктанабыз.
Бул токтом долбоору боюнча добуш берүү жогорку кеңештин кийинки отурумунда өткөрүлөт. Сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүгө күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктардын бардык топтомун жыйын күндөрү биздин кеңеш KG, YouTube, Facebook баракчабыздан дагы онлайн көрсөтүлүүдө. Биздин баракчабызга жазууга чакырабыз. Программаны мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.